Бизге эртең менен бул күнүмдүк турмушта күндүк эртең менен мектепке келебиз. Биз көбүнчө жогорку класстарга сабак берген үчүн мен эртең менен сабакка кадимкидей саат 8ге мектепке келип калышым керек. Ошого жараша үйүбүз бир аз алыс болгондуктан 10-15 мүнөт мурун эртерээк чыгам. Эми азыр ушул жаз мезгили келип калды. Келатканда, жолдо келе жатканда кадимкидей немеге жаратылышка көз чаптырып, айылдын сулуулугун карап, ушинтип келем. Келгенден кийин азыр пандемия болгондон баштап эле кырдаалга жараша эртең менен саат 8де келип балдарды тосуп алабыз. Аларды эмне кылабыз? Биринчиден дене табын өлчөп, антисептикти колдоруна сээп, кадимкидей маскасы менен класстарга киргизип отургузабыз. Эртең менен канча мугалим сабак болсо баарыбыз ошол мезгилде ушул жерде болобуз да. Анан кийин класстарга киргизгенден кийин сөзсүз түрдө ким келбей калды. Бизде мугалимдин эң биринчи орчундуу маселе биз үчүн бала сабакка толук катышса биз үчүн жакшы да. Ошон үчүн сөзсүз мен азыр 7 класска класс жетекчимин өзүм. Классымда 33 бала бар. Келебиз да, класска кирем дагы балдарды киргизип алгандан кийин сөзсүз түрдө кабар алам. Кайынча окуучу сабагым болсо да, болбосо да ошо класска кирем да обязательно. Кирип, канча бала келди, канча бала келбеди, эмне себептен келбей калды. Азыркы мезгилге муну кырдаалга жараша ушундай болуп атат да. Анан кийин ошолорду сураштырып туруп, андан кийин өзүм башка сабагыма сабакка кирип кетем. Ошентип өзүм классыман бардык кабарды алып келгенден кийин усулканага киребиз дагы. Кайсы класста сабагым болсо журналды алып жөнөйм. Эми басып бара жатканыбызда ошол кайсы мисалы үчүн 9А болобу, 9Б болобу сөзсүз түрдө ошол балдар канчалык деңгээлде процент катышат сабагыма. Себеби канчалык окуучу көп катышса, мен өзүм билимим ошончо балага кетиш керек да. Өзүмдө болгон нерсени мен канчалык көп жайылсам ошол жакшы да турабы. Анан ошол канчалык деңгээлде келди баланын саны. Анан кийин бала кандай даярданып келди сабакка. Вот ошолор жөнүндө ойлоном сөзсүз түрдө. Анан кийин мына өзүм деле иштегениме 25 жылдан ашып калды уже. Ар бир сабак мен үчүн уже көз алдымда да. Кантип түшүндүрсөм. Бардык сабак билем да. Анан ошон кирем дагы беймарал кирем, сабагыма өзүм максатыма жетип өтүп чыгам. Өзүмдө болгон нерсени бардыгын балдарга берүүгө аракеттенем. Саламатсыңарбы окуучулар? Химия сабагын баштайбыз. Химия сабагынан биз өткөн сабактарда кычкылтек элементи жөнүндө, кычкылтек элементтин жалпы мүнөздөмөсү, анын таралышы, алынуу жолдордун физикалык жана химиялык касиеттерин өткөнбүз. Бүгүн ошол кычкылтек элементи жөнүндө же болбосо кычкылтек заты жөнүндө бышыктоо иретинде лабораториялык сабак өтөбүз. Бүгүн лабораториялык иш. Бардыгыбыз лабораториядан, практикадан жазган дептерибизди алып даярдайбыз. Анда бүгүнкү практикалык ишибиздин темасы болот кычкылтекти калий перманганатынан алуу жана анын касиетин байкоо. Дептерге ачып, теманы жазып коебуз. Лабораторияны билебиз, биз халат менен өтүшүбүз керек, Мен өз кичинекейимде мындай деп ойлойт элем да. Врач болом депчи. Анан кийин врач болом деп, анда Бишкекте, бизде жок. Бишкекте тапшырып жүрүп, бир жыл өтпөгөнмүн. Анан кийинки жылдары, анан кийин как раз химия биологияга даяр болгонмун. Педиатрическийге өткөнмүн, бирок недирки ошо жаш балага врач болуп иштегим келбептир да. Мен чоң адамдардын врачы болушум керек деп, анан ошол ой менен педиатрический окубай, анан келип, ошо химфакка тапшырып калганмын да. Себеби ушул факультетке мен уже билимим даяр эле да, даярданып калган. Вот ошо мен химфакта табиаттан жана география факультетинде окуп бүтүрдүм да. Калийдин перманганаты деген затты алабыз. Мен силерге өткөн сабакта кычкылтекти алуу дегенди түшүндүрүп бергенде айткам. Калийдин перманганаты бул марганцовка дегенбиз. Марганцовканы бизде үйдө иштетебиз дегенбиз. Аны сууга салганда кандай түстү берет дегенбиз?
фиолетовый, малиновый түстү берет. Анан кийин кичинекей бөбөктөрүбүздү ага жуундурсак эмне болот дегенбиз? Терисине жаман нерселер чыкпайт дегенбиз. Демек ошол марганцовка биздин аптекаларда атайын сатылат. Бунун химиялык аты калийдин перманганаты деген татаал зат экен. Ушул калийдин перманганатынан биз пробиркага салып алып туруп, пробирканы жылытуу менен же болбосо температура менен эмне кылабыз? Бул затты ажыратып, анан кычкылтекти бөлүп алууга аракет кылабыз. Анда бул аспабыбыздын аты эмне эле? Штатив билесиңер. Бурамалары менен, бул затыбыз эмне эле? Немебиз? Куралыбыз эмне эле? Пробирка, пробирка. Демек газ өткөрүүчү тыгын менен мунун аты эмне эле? Колба, түбү жалпак колба дейс. Бул газ өткөрүүчү түтүүгө тыгыны менен пробирканы жабабыз. Затты биз салып алганбыз. Ал эми мунун аты эмне эле? Спиртовка. Спиртовка. Ичинде денатурат спирти бар дегенбиз. Вот ошол денатурат спирти менен биз эмне кылабыз? Реакцияны жүргүзүүгө аракеттенебиз. Анда карап турабыз. Демек, пробиркага биз калийдин перманганатын салдык. Эми пробирка спиртовканы жандырып, биринчи эмне кылышыбыз керек? Эмнени жылытышыбыз керек? Биз өткөнбүз да, тура коопсуздук эрежелеринде биз өткөнбүз. Эмне деп? Пробирканы биринчи жылытып алышыбыз керек дегенбиз, Пробирканы жылытып албасак, анда айне кидиш, биз ысыктыкты сразу ысык берсек, анда эмне болуп кетиши мүмкүн? Сынып, жарылып калышы мүмкүн, туурабы? Биринчи мына пробирканы эмнетип атабыз? Жылытып атабыз. Көрүп атасыңар, жылытып алып туруп, анан кийин бул бир нече убакыт алат. Себеби кадимкидей татаал затыбыз эмне болуш керек? Ажыраш керек. Анан кийин кычкылтек бөлүнүп чыгыш керек, туурабы? Вот ошон үчүн биринчи пробирканы жылытып алдык. Эми акырындык менен мына затты эмне кыла баштайбыз? Ысыта баштайбыз, Силер баарына байкоону жүргүзүп тургула. Себеби биз доскада таблицада көрсөтүлгөндөй, биз өткөнкү номер 2 практикалык иштеме силерге лабораториялык иштем мондой таблица сызабыз деп үйрөткөм, Демек, таблица сызганда канчага бөлүп алат элек? 3-кө бөлүп алат элек. Биринчисине эмнени жазат элек? Керектүү заттар жазат элек. Экинчи немесине бөлүгүнө иштин жүрүшүн жазат элек. Үчүнчү бөлүгүнө жыйынтык жазат элек. Эң туура. Демек, ошонун ар бир таблицанын бөлүктөрүн биз толтуруп кетүү үчүн силер өтө внимательно карап турушуңар керек да буну, Спиртовканын ордуна кадимкидей бизде лабораторияда сухое горючее деген бар. Эми көбүнчө эле мындай деп айтышыбыз керек да, химия сабагында бала үчүн өтө зыяндуу нерсенин өзү жок да. Ошол нерсе менен биз жумуш аткарбайбыз да. Реактивдерибизди, мисалы үчүн туздар менен, туздардын коркунучу жок. Мынтип кычкылтекти алуу болуп атат, же болбосо аммиакты алуу деген, аммиакты алууда деле ошол кальцийдин гидроксиди менен, мисалы үчүн аммонийдин хлориди деген зат, бул деле окуучулар үчүн өтө эле коркунучтуу нерсе эмес да. Бирок ошондой болсо дагы мен лабораторияны постоянно ошол балдар менен биргеликте, бирок өзүм көрсөтүп берем. Анан кийин балдарды жакындатып туруп, жанагындай столдун айланасына келип туруп, анан карап турган балдар, мындай болуш керек деп бардык нерсени көрсөтүп берүүгө өзүм аракет кылам. Анан кийин жанагы колдору усулду тез кабыл алган балдар бар. Эжеке мен өзүм дагы кылып көрө берейинчи. Андай дегенде, анан ошол кыздарга өзүм жардам менен анан жасатышым мүмкүн да. Анан кийин чындыгында биздин лабораторияда ошондой улуу, именно балдардын же болбосо өзүбүздүн мугалимдин ден соолугу үчүн, балдардын ден соолугу үчүн зыяндуу заттарды кармабайбыз да. Замандаш, теңтуш, жашташ, курбу, ушул мектепке келген жылдарыбыз бирге келгенбиз чындыгында. Иш стажыбыз дагы тең чамалуу да. Мага эми 25 жыл болуп атса, Айгүл эжекеге мына 20 жылдын жүзү болуп атат да. Айгүл эжекенин Айгүл эжеке жөнүндө айта турган сөз абдан көп. Бул силердин эфириңерге да батпаса керек деп ойлойм. Себеби эжекенин эң биринчи адамгерчилиги, эң жогорку деңгээлдеги адамгерчилик сапаты бар. Чынчылдыгы, өзгөчөлүгү мына чынчылдыгы. Коллективдин арасында эң бир чынчыл, туура, таамай сүйлөгөн, бетке айта билген эжекелердин бири деп эсептейм. Анан кийин эжеке химия биология сабагынан сабак берет. Анан балдарды олимпиадалык топтордо даярдоосу, олимпиадаларга алып чыгуусу, ошол ишинин негизинде, ошол сабак бергендин натыйжасында иш тажрыйбасы мына мектепте, аймакта, райондук деңгээлде иш тажрыйбасы жайылтылып, бир гана аймакта
эмес, бул Кара Суу районундагы эң мыкты химиологдордун, химик эжекелердин бири болуп эсептелет Айгүл эжеке. Сабагы өтө кызыктуу. Кызыкпаган адам да кызыгып кетет. Аябай көргөзмө куралдар менен сабакты практикада жакшы өтөт. Аябай жакшы эжеке. Эжекенин сабагы өтө кызыктуу. Эжеке ар дайым бизге жардам берет. Кычкылтек элементин ким бөлүп алган биринчи жолу эсиңерде барбы? Англиялык окумуштуу ким? Присли. Присли. Ал эмнеден алган, кайсы заттан алган эле? Асыл зат айтып коет бизге. Присли 1774-жылы лампа менен күндүн нурун. Лампа дейбиз баны? Не деген мен? Лупа. Лупа эмне кылат эле күндүн нурун? Өзүнө чогултуп. Заттар менен иш жүргүзгөн. Кайсы заттан алган? Сымаптын оксидинен, сымаптын оксидинен алгандагы сымаптын оксидин күндүн нуру менен лупаны менен күндүн нурун чогултканда сымаптын оксидине жөнөткөндө ал сымаптын оксиди күндүн нурунун лупа аркылуу өткөн күндүн нуру ысып өтөт да, туурабы? Вот ошол ысыктын температуранын таасири астында эмне болгон? Ажырап кеткен сымапка жана кычкылтекке. Демек биз калийдин перманганатын же болбосо марганцовканы идишке салып алган марганцовканы ысытуунун натыйжасында татаал зат ажырап атат, көрүп атасыздар. Татаал зат ажыраганда бизге эмне бөлүнүп чыгыш керек деп атабыз? Кычкылтек. Аны кантип текшерип алабыз? Демек чала күйгөн чычаланы салганыңарда кычкылтек болгон үчүн эмне болуп атат? Күйүп атат. Көрдүңөрбү? Кычкылтек болгон үчүн мына өчүрдүкпү? Вот видите, көрдүңөрбү? Кандай болуп атат? Эми бизге кимге интересно болуп атат? Келгилечи, Майрамбек келчи. Күйөт тура. Салып көрөчү. Вот видите, кичине жылтырап атат баары дагы метер. Жылтырап атат, уже кычкылтек азая баштады. Эмне үчүн кычкылтек азая баштады? Себеби кычкылтек эмне болуп атат ал жерде? Биз өчүрүлгөн чычаланы салган сайын CO2 пайда болуп атат да. Бул эмне деген көмүр кычкыл газы пайда болуп атат. Ошон үчүн эмне болуп атат? Ал кайрадан эмнени өчүрүп коюп атат. Көрүп атасыңарбы? Биз дагы кычкылтекти көбүрөөк бөлүп алыш үчүн дагы затты эмне кылышыбыз керек? Жаңылашыбыз керек. Бирок жылтырап баары бир азмаз кычкылтек бар экен. Спиртовканы кантип өчүрөбүз? Үйлөйбүзбү? Жок, үйлөсөк болбойт. Аны капкагы менен эле жаап өчүрүп коюшубуз керек. Бул дагы биздин химиялык коопсуздук эрежелеринин бири болуп эсептелет, Ушул мектепте иштегенине 20 жылдан ашуун убакыт болду. Ал өзүнүн ушул убакытта биздин окуучуларга талыкпастан таалим-тарбия берип жатат. Анын окуткан окуучулары дайыма аймактык, райондук олимпиадаларга катышып келе жатышат. Эжекенин ар бир өткөн сабагы окуучуларга таасирдүү жана жугумдуу. Айгүл эжеке берилген тапшырманы дайыма так, туура, тырышкандык менен аткарууга аракет кылат. Айылдык кеңештин, жергиликтүү кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаты. Депутат болуу менен бирге дагы ушул мектепке эң жакшы жардамдарды берип жатат. Анткени элдин үнүн депутат жеткирет. Мына ошондуктан мектептеги кандай көйгөй болсун, суроо талаптары болсун, ушул эжеке аркылуу жеткиребиз. Ар бир лабораториялык иштен кийин биз иш ордубузду жыйнашыбыз керек. Бул столдун местасы ушул кабинетте, мына жерде калат. Анан калган мына реактивтерди, же болбосо мына заттарыбызды, куралдарыбызды бардыгын биз атайын кичинекей бөлмөчөбүз бар. Физика, химия, биология предметтери үчүн, информатика предметтери үчүн кичинекей бөлмөбүз бар. Ошол жака апарып коебуз. Себеби бул жерге дагы башка окуучулар келип сабак өтүшү мүмкүн. Алардын коопсуздугун сөзсүз түрдө ойлош керек. Химия сабагын биринчи жолу мектепте химия сабагын 8 класста баштайбыз да. Демек 8 класс булдун химиясы 8 класстар үчүн как алипе сыяктуу да. Ошондуктан мен ошол 8 класстарда биз ошол класска сабак берип атканыбызда ушул темалар атайын келген да. Химиялык курал жабдыктар менен тааныштыруу деген практикалык жумушубуз бар. Ошодо биз ошол практикалык жумушубузда кадимкидей пробирканын түрлөрү, колбалардын түрлөрү, анан штатив, жалындын түзүлүшү, например, да.
ушуга окшогон нерселердин баардыгы бизде бар лабораторияда. Ошолорду мен окуучуларга атайын ошол коробкасы менен алып кирип, кадимкидей класска алып кирип алып, мунун аты колба болот. Бул түбү жалпак колба, бунусу түбү тегерек колба деп баарын түшүндүрүүгө аракет кылам. Жумуш ордубузду тазалагандан кийин бизде атайын шкаф бар. Ошол шкафка биз колдонулган заттарыбызды, куралдарыбызды мүмкүн болушунча ушу жерге жайгаштырып коебуз. Так, кел Майрам. Аркы заттарды да берди. Спиртовканы да бергиле. Алиева Айгүл эжеке, бул менин өзүмдүн окуучу мезгилиндеги химия мугалимине химия сабагынан берген мугалимимим. Ал эжеке сабакты өзгөчө методдор менен өтөт. Ар бир окуучу менен жекече иштешет. Жана ар бир окуучу менен жекече иштешет. Ар жыл сайын окуучулардын кароо сынактарга алып чыгат. Жана мен жаш мугалим катары айта кетсем, эжеке менен кесиптеш катары иштеп жатканыма 4 жылдын жүзү болду. Ошол 4 жылда эжеке мага өзүнүн мол тажрыйбасыны, кеп кеңештерини, насааттарын айтуудан тажабайт. Жана эжеке дайыма жаш мугалимдерди бизди колдоп турат. Чындыгында татаал предмет, билесиңер, анча-мынча бала муну эжеке жаман татаал деп калышат. Көп баладан угам да. Бирок азыр химиясыз турмушта өз жашоо жок болуп атат да. Себеби химия эмне дары-дармек, химия тамак азык, химия кийим кече, химия технология, бардыгында химия өнөр жайы колдонулат да. Химия өнөр жайына чыккан бардык нерсени мен дайыма балдарга айтам да. Биз пактадан кебести кылып, пактадан жеп ийрип, пактаны терип, 6 ай жазы менен багып, аны күзүндөсү терип алып, тапшырып, андан кебес токуп келип биз кийин кече биз кантип отурушубуз керек, элестеткиле дейм. Химия ушул жерде жасалма булалар менен кийимдерди чыгарып, кайсы адам болбосун, жаш болсо, кары болсо баардын размерин чыгарып коюп атат. Демек бул жасалма була дагы өзү химия болот. Мына жерди ала турган болсок, жер семирткичтер дагы бүт химия болуп атат. Көрдүңөрбү? Демек химиясыз бул турмушта жашоо жок да. Өзүм үй бүлөм жөнүндө айта турган болсом, ошону менен кошо айтып кетейин. Үй бүлөмдө жолдошум экөөбүз бир бүткөнбүз. Как раз ошо экөөбүз тең биофакты бирге чогуу окуганбыз. 2 кызым, 1 уулум бар. Бирок менин недирки кыздарым мугалим болушту каалабады да. Себеби мен мектептен барасың. Мектепте целый 6 часты окуп, 6 саатты окутуп, үйгө барып, үйдө тиричиликте кыймылдагандан кийин анан кайра эле баягы планкасы бекит. Түнгү 12-1 болуп кетет да. Ошонун баардыгын көрүп жүрүшөт дейм. Анан кийин ошон үчүн 2 кызым тең мугалим болбоду. Өтө түйшүктүү кесип. Ошого чыдаш керек да. Балдардын ар бир баладан кабар алып турушуң керек. Ар бир балага жагууга аракеттенишиң керек. Себеби азыркы балдарды көрүп атасыздар. Уже замандын балдары башкача болуп атат да. Ошон үчүн өтө этияттык менен мамиле кылабыз. you